насип экен биздин 7-чакырылыштын депутаттарына дагы ушул тарыхый жайда жыйын өткөрүү буйруган экен. Мына 1,5 ай 1-июлдагы каникулга чейин ушул жерде ар жуманын шаршемби, бейшемби күндөрү ушул жерде жыйын өткөрөбүз. Ар кандай маселелер саатында эл өкүлдөрүн соңку убакта кескин жогорулап жаткан цементтин баасы кайдыгер калтырган жок. Депутат Нурланбек Азыгалиев аткаруу бийлигин цемент чыгарган ишканалар менен ортомчулардын ишин текшерүүнү талап кылды. Цементтин баасы кескин түрдө көтөрүлүп кеткени байкалды. Менин суроо талабым аткаруу бийлиги бүгүнкү күндө цементтин баасы эмнеге көтөрүлүп кеттигини туура анализ кылыш керек. Ошого жараша цемент чыгарган заводдорду жана цементти саткан ортомчулардын ишмердигин карап чыгуу талап кылам. Урматтуу төрага аталган маселе боюнча тиешелүү комитетке протокол ташкырма берип койсоңуз. Өлкөдө 1-майдан тартып электр энергиясына болгон баа жогорулаганы жалпыга маалым. Бирок жерлерде энергетикага тиешелүү курулуш иштеринде тоскоолдуктар арбын. Бүгүнкү күндө жаңы конуштарга, жаңы көчөлөргө энергетика министрлиги өзү алып, столбаларды, мамычаларды, зым чубалгыларын өздөрү баягы коюп бергенге милдеттенмесин алсын деген мыйзам долбоорун киргизгенбиз. Ошол мыйзам долбоорун бүгүнкү күндө да көтөрүп айтты. Мынакей элдер жолугушууда алар айтып атат, мынакей светтин баасын көтөрүп атасыздар. Бирок бизге шарт түзүп бериш керек. Эми бул свет бул баягы товар сатылыш керек. Ошол сымалдуу бул абонент издеш керек деп атат. Бул абдан эл дагы туура маселени көтөрүп атат. Нокат районунун Мир Махмудов айыл аймагында Чапаев айылындагы 3 кемпир участогунун тургундарынан жамааттык арыз кат келип түшкөн. Бул ошол эл өзүнүн акча чогултуп трансформатор алганда, бирок анын кубаттуулугу жетпей, азыркы учурда свет менен аябай электр энергия менен кыйынчылыктар жаралууда. 250 киловатт трансформаторго алмаштырып берүү боюнча мындай тапшырма берип койсоңуздар. Кыргызстандын алыскы жана барууга кыйын аймактарындагы айылдардын тизмесин аныктоодо талаштуу маселелер дагы деле чечилбей келет. Жашоо шарты катал, бирок ошол 1800ге кирбей калып атпайбы? 1700 болуп калып атат, бир кээ бирлер 1610 метр болуп атат. Бирок жанагы тизмеге кирген мисалы 1800 метрден киргенден алыс болуп атат, бир нече алыс болуп турат. Ал жерлерде 3 ай 4 айлап кыш, кээ бир жерлеринде 5 айлап кар жатып атат, ошол эле чаткалдачы. Тилекке каршы кирбей калган. Жанагы продуктов дейбизби, азык түлүккө Алабукага келип кетиш керек. Анткени бул жактан Кара Бура ашуусу өзүңүздөргө маалымат кышында жабылат. Алабукага күндө эле барып келе албайт. Бул 200 километрге жакын болуп атат баш аягы мененчи. Ал жактан дагы проблема болуп, ушундай жана көйгөйлөрдөн айрылышкан. Эл өкүлү Эмил Токтошов чет өлкөдө эмгектенип жаткан мекендештер туш болуп жаткан көйгөйлөрдү көтөрдү. Аткаруу бийлиги өлкөнүн экономикасына салым кошуп жаткан мигранттарды унутта калтырбашы керек. Мигранттардын азыр эң бизге кайрылып аткан маселесин көтөрдүм. Ал маселе бизге Кыргызстанга кирип аткан унаасынын ишеним каттары жарабайт экен. Мурда андай чектөө жок болчу. Мурда биз баштап эле өткөн Казакстанга кирдим, мен ишеним кат менен кирдим, сураган жок. Анан мага ошо эмне кереги бар дейм да, бул жөнүндө тоскоол, бөгөт коюу. Ошондон азыр биздин мигранттардын 3/1 машинасы бар. Алар баары каникулга келебиз дейт, балдарды салып алып үйгүлөсүн. Бул туура эмес. Мен айттым, жүйөлүү себеп болсо айткыла, болсо айтмай кылгыла деп. Эми алар эми биздин мигранттар келет, эс алат, баардыгы эле өзүнө каттаган эмес да. Баарды ишеним катмай деп жүрөт. Ошондо мен ойлойм, бул кереги жок деп. Биздин мигранттардан кайрылуулар келип жатат. Россия өлкөсүнө барган мигранттарыбыздан жугуштуу ооруларга анализдерди тапшыртып да кайрадан. Ушул бизден алып барган справкалар ошол жака жараса. Орус өкмөтү менен биздин өкмөт, биздин тышкы иштер министри бир сүйлөшүүлөр жүргүзүш керек да. Ушул боюнча тапшырма берсеңиздер. Андан сырткары мигранттардан дагы бир кайрылуу келип атат. Россия өлкөсүндө биздин бир мигрантка 30 000 сом, 30 000 рубльга чейин которгонго уруксат берилет экен. Калган акчаларды биздин кыргыз мамлекетине которо албай атышыптыр. Бул жака алып келсе же которгон болсо, биздин укук коргоо органдары конфискация кылып алып коюп атышыптыр да.
Учурда Бишкек-Баткен багыты боюнча авиабилеттин баасы 7000 сомго чукулдады. Бул башка каттамдарга салыштырмалуу өтө кымбат болуп, карапайым калктын чөнтөгүн кагууда. Мурда мына 4250 сомдон башталган болсо, азыркы күндө билеттин баасы 6800гө чыгып кетти деп айтып атышат да. Эми бул өзүңүздөр билгендей республикадагы эң алыскы аймак Лейлек району болгондуктан бул Бишкек, Разаков, Бишкек авиакаттамына биздин жашоочулар өтө көп катташат да. Анан узак жол машина менен баруу билесиздер канчалык кыйынчылыкты жаратат. Ошондуктан бул авиакаттамдын баасын кайрадан көзөмөлгө алып берүүнү суранып жатышат. Тарых маселесине кайрылган депутат Аккулу Бердиев жарандык ала албай жаткан Алымбек Датка менен Курманжан Датканын урпагына көмөк көрсөтүү өтүнүчүн билдирди. Мунун Абдуллабектин ошол неберелеринен Турцияда окуп анан Кыргызстанга келиптир. Бүгүндө ошол Кыргызстанга келип ошол визасы түгөп азыркы мезгилде аны Кыргызстандан чыгып кеткенге мажбур болуп атыптыр. Теги терең урпактарды биз колдошубуз керек. Ал үмүт менен Кыргызстанга келиптир. Эми биз аны кетирип жибербей ошол Кыргызстандын келечеги үчүн иштетип ошол тегиндеги чоң аталардай, чоң апаларындай, энелеринде ошо Кыргызстанга кызмат кылсын деген ниет болду.